Бүгін марқұм вице-премьер-министрі Темир Жумакадыров менен коштошуу зыйнаты өттү. Бишкектеги Токтогулот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрындагы иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, саясий коомдук ишмерлер жана жөнөкөй адамдар келишти. Эң алды менен сөз сүйлөгөн президент Атамбаев Темир Жумакадыров президент боло турган жигит эле деп, коррупция менен күрөшүүдө армияны, күч түзүмдөрүн, коопсуздукту камсыз кылууда чоң жардам бергенин айтты. Көрөгөчтүгү, тазалыгы. Мен мына 61-ден аштым. Мындай жигиттер аз Кыргызстанда. Дүйнөдө аз. Коррупцияда күрөшүүдө, система түзүүгө, күч органдарын реформалоодо, армияны реформалоодо, мамлекеттин коопсуздугун чындоодо мага оң болуп берген Темир балам. Gelip suyun için kaygısını da açtı maga. Kırgızstan'da taza qoğum bolsun, taza mamleket bolsun, taza şale olsun dep büt ömrün el için verdi. Жумакадыров да акыркы сапарга узатуу зыйнатын уюштуруу боюнча өкмөттүн буйругуна ылайык аны өкмөт башчысы Сапар Исаков жетектеди. Ал өз сөзүндө элге кызмат кылган таланттуу инсандын жаркын элеси Кыргыз элинин жүрөгүндө каларын белгиледи. Темир Жумакадыровдун жаркын элеси Кыргыз элинин жүрөгүндө сакталып, анын кыска өмүрүндө эл үчүн аткарган иштери кийинки келечекке үлгү кала берет. Биз буга баарыбыз ишенебиз. Урматтуу Темир Курмангазиевич, жараткан аркы дүйнөдөн бешиңизди берип, иманыңызды саламат кылсын. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун сөөгү аларча мамлекеттик көрсөтүүнү коюлду. Белгилей кетсек, 38 жаштагы Темир Жумакадыров менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33 жаштагы айдоочусу Нурбек Муканов каза болгон. Жумакадыровдун артында 3 кызы, Жамгырчиев менен Мукановдун артында бирден жаш балдары калды. Каныбек Темиров, Анархан Алтымышева, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.